Саламатсыңарбы? Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу шайлоочулар, мына бүгүн биздин мамлекетибизде жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жүрүп жатат. Ошондуктан баарыңыздарды активдүү катышууга чакырабыз. Мен келип чыккан, же болбосо президенттик, же болбосо парламенттик шайлоонун кесепеттеринен келип чыккан. Ошондуктан биз болушунча автоматташтырып, адам фактарын мындан ары аралаштырбаганга толук аракетибизди жумшадык, мындан ары дагы жумшайбыз. Бул шайлоодо дагы мен ойлойм, адамдар көбүрөөк катышат болуш керек, шайлоочулар, анткени аралыктан добуш берүү жагындагы биз компьютер аркылуу электрондоштуруп киргиздик. Мисалы, Алаука Чаткал, ат башыда жүргөндөр ушу Бишкекке келип калса, же областтык борборго келип базарда жүргөн болсо, базардын ичинде да участоктор шайлоо тилкелери уюштурулду. Ошол жерден эгерде паспорту, ID картасы же болбосо түндүктө тиркелген QR коду болсо, ошону менен келип эле ошол жерде. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Жерден базардан шайлап койсо болот. Мына мен шайлоого көп болсо 5 минут убактым кетти. Кирдим, бюллетень алдым, шайладым, кайра мына чыгып кетип баратамын. Анан кийин ошондуктан дагы бир жолу кайрылат элем. Шайлоочуларды активдүү катышууга. Кудай буйрса, бардык шайлоолор, мейли мындан ары парламенттик шайлоо болобу, жергиликтүү шайлоо болобу, кудай буйрса кийинки жылы президенттик шайлоо келатат. Ал шайлоодо дагы мындан дагы жакшы шарттарды түзүп берип, адам фактары аралашпагандай кылып, келечекте кудай буйрса түбөлүк деп айтсам да болот, шайлоодон чыр чыкпагандай кылып биз бардыгын жасайбыз. Бир эле проблема болуп атат азыр. Баягы шайлоочулар добушун сатып ийген моменттер болуп атат. Талапкерлер сатып алган моменттер болуп атат. Албетте шайлоочулардын бардыгы добушун сатып атат деп айтпайм. Анткени баягы басымдуу көпчүлүгү эч кандай акчага да кызыкпайт. Анткени жашоо турмушу жакшынакай, анан мындай бир дүнүйө таанымы дагы жакшы жогорку деңгээлде, алар сатылбайт. Эми саналуу баягы сатылгандар болуп атат. Бир көчө болот экен, же болбосо бир үй бүлө кланы менен болот экен дегендей. Биз ошолорду көрүп атабыз, кармап атабыз. Бир ончакты ушундай момент болду окшойт. Ушул иш териштирүүлөр жүрүп атат. Анан жалпы элден суранат элем, мен мындан ары мына биз шайлоо системасын бийлик оңдоп, адам фактор аралашпагандай кылып, мындан ары чыр чыкпагандай кылып туруп жасап бердик. Эми калганын ошо добушту сатпаганын, анан талапкерлердин сатып алып атканын эл өзүңөр, мына эл деген силерсиңер, журналисттер, айылдагыларыбыз, шаардагылар, райондогулар, анан чет өлкөдө жүргөндөр дагы. Мына чет өлкөдө жүргөндөр дагы азыр мурда болсо бир жума мурун келип катталып, мен кийинки жумада шайлоого катышам деп атайы келип катталып, андан кийин келип анан шайлоочу. Азыр андай жок. Түп-түз эле мына паспортун көтөрүп келип эле каалаган участоктарда шайласа болот. Мына чет өлкөлөргө 100гө жакын шайлоо тилкелери ачылды. Америкада, Европада, Россия, Казакстандын ар кайсы бурчунда дегендей. Ошондуктан кечке чейин дагы убакыт бар, активдүү катышып бергиле. Анткени ар бир добуш мамлекеттин тагдырын чече турган добуш. Мурдакыдай менин добушум эмнени чечмегеле, баары бир эле бай өтөт да, же болбосо бийлик колдогон кандидат өтөт да деген түшүнүктөн кетиңиздер дагы активдүү катышып, менин добушум Кыргызстандын тагдырын чечет деген настрой менен келип туруп добуш бергиле. Активдүү катышып бергиле добушта. Рахмат.